Buyurbasa ilacı eken işte kaldı suyu armadı. 100% bonuslar sizi күтүдө. Әпсеңіз асыл аркылы кіріп, өзіңіздің спортшы ақша қойып ұтыштарға ие болыңыз. Мен көчөдөгүлө ырчымында наам үчүн өзүм уялып жүрөм дейт бүгүнкү каарманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторов. Концертте, тойдо кандай иш-чара болбосун берилип ырдап өзүнүн фирменный бийи менен элдин маанайын көтөргөн Бактияр Токторов бүгүнкү биздин берүүбүздүн каарманы. Кандайсыз Бактияр байке, кандай жаңылыктарыңыз бар? Жакшымын буйруса, 20 жылдан бери чыгара албай жүргөн Дос душман деген ырма клип тартып, монтаждап жатабыз. Жакында болгон окуялардан кийин эл бул ырды жакшы түшүнсө керек. Мен дос башка, душман башка адам деп ойлоп жүрчүмүн. Көрсө бир эле киши дос да душман да боло алат экен. Сени тааныбаган киши душманың боло албайт. Кудай сактасын. Эң жакын деген сүйгөн жарың, балдарыңдын апасы менен ажырашып кетсең, ал деле душманың болуп калышы мүмкүн. Сиздин жашооңузда дагы дос душмандар барбы? Толтура, канча досум бар эле. Алыкул Осмонов деле турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун деп Ысык көл тууралуу жазып жатпайбы? Ал деле ооруганда, жалгыз калганда. Ошондуктан Кудай баарыбызга ден соолук берсин. Эч кимге жубайыбызга, бала чакабызга деле көз каранды кылбасын. Чуркап күлүп жүрүп эле кетип калалы. Менде азыр сырды эч кимге айтпаш керек экен деген принцип пайда болгон. Катуу күйгөнсүз го. Мен эле эмес, башкалар деле күйүп жатпайбы? Мындай нерсе баарынын жашоосунда бар. Ыйлай аттуу ырыңыз элге аябай жакшы сиңди. Дагы ошондой модадан калбай турган ыр жаратыш үчүн эмне кылышыңыз керек? Ал ырды башында 5-6 жыл эч ким уккан эмес. Жакшы эле ырларың бар. Муну эмне кыласың дешчү. Азыр мынтип жакшы тарап кетпедиби? Элге кайсы ыр кандай алынарын билбейт экенсиң. Биз бардык темада ыр жазып өттүк. Болгон, боло турган, болуп жаткан сүйөйлөр, жаш балдар, ата, апа, Кыргызстан, саясат жана башка тууралуу ырдадык. Азыр чындыгында кандай ыр чыгарыш керек экенин билбей жатам. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин 70 жаш юбилейине ырдоо үчүн чакырып алып, бирок баш тартканыңызды угуп калдык. Жок, мени чакырган жок, чакырса бармакмын да. Бакиев президент болуп турган кезде деле ал кишинин эч бир иш-чарасына катышкан эмесмин. Тойлордо эң арзан жана эң кымбат канчага ырдайсыз, соодалашасызбы? Биз Советтер Союзунун кишилерибиз да мурда тыйын сурай албай, баштыкты уялып араң алчубуз. Азыр ар бирибиз өз эмгегибизди баалаганды үйрөндүк. Соодалашам. Кээде 3 ырды 2-3 миң сомго ырдасам, кээде 2-3 миң долларга ырдайм. Шайлоолордо үгүт компанияларында 10 миң долларга ырдайт экенсиздер. Туурабы? Оба, андай бербесе чыкпайбыз. Бир ай самса алып, ошол жерде жүрөбүз да, ал сумма да аз болот. Андайда саясий көз караштардын дал келүүсүнө маани бересиздерби? Депутат, президент болом дегендердин ниети жакшы болбосо да, сүйлөгөн сөзү жакшы, эл үчүн кызмат кылам дешет. Анан биз сенин сөзүң анча окшошпой жатат дебейбиз да. Бизге тыйын тыпыр берсе эле болду, ырдай беребиз. Көп артисттер алынбай да калат. Мени да айтып койчу, кошулуп ырдай кылайын. Мынча берсе деле боло берет дешет. Алар чакырбаса деле оокатыбыз өтөт. Бирок чакырса бара беребиз. Сындык кандай кабыл аласыз? Ар кандай кабыл алам. Айрым учурда чыдабай, ишиң болбосун деп айткым келет. Айта албайм да. Туура, сеники туура деп коем. Кече эле чыгып эмгек сиңирген артист наамын алышып, даражасы сиз менен тең болуп калган ырчылар бар. Капа эмессизби? Наамды маданият тармагында өмүрүн өткөрүп, айлыкка иштегендерге берсе туура болмок деп ойлойм. Мен көчөдө эле ырчымында эмгек сиңирген артист наамы үчүн өзүм уялып жүрөм. Мага эмнеге бул наамды берип коюшканын деле билбейм. Же КСДП саясий партиясынын үгүт иштеринде ырдады деп берип салыштыбы, билбейм. Бирок чын эле наам алып, өскүң келсе өкмөттүн жанында жүрүшүң керек экен. Оппозицияда жүрсөң, койдун коргоолуда жок жүрө бересиң. Кээде мен деле элге кызмат кылдым да, туура эле беришти го деп ойлоп коем. Наам биз өтүп кеткенде небере чөбөрөгө менин чоң атам эмгек сиңирген артист болгон деп айтып жүргөнүнө жакшы. Жеке жашооңузга келсек, уулду болгондо аябай сүйүндүңүз эле, чоңоюп калдыбы? Уулум мага окшош, ырдап калат, слуху бар.
Бир ирет Юрий Шатунов «И снова седая ночь, и только ей доверяю я» деп ырдап жатса, мага ата сенин буй-буюңа окшош экен деп коет. Апасы экөөбүз таң калдык. Аны көптөр байкабайт, бирок «Седая ночь» деген ырдын кайырмасы буй-буйдун өзүндөй. Балдарды жакшы көргөнүңүз байкалат. Биринчи никеңиздеги кызыңыз менен катташпаганыңызга жүрөгүңүз ооруйбу? Убакыт улгайтар кылымда, бой жетип чоңоюп өсөрсүң. Ошондо чырмалган чындыкты сен өзүң чечмелеп көрөрсүң. Жыл өтүп баратат санааны, жытына зар болуп баланын. Эх жаштык, мастык курагым. Ушундай ыр жазгам. Чакырбаган жерге сүрүлүп кирип барган туура эмес, бирок көп баргам, киргизбей коюшкан. Бул тагдыр, күнөө тигиден, менден же дагы башка бирөөдөн кетти деп айтуу да туура эмес. Колдон келсе баарын сактап калса болот, бирок биз сактап кала албадык. Кызым чоңоюп, турмушка чыга турган болуп калды. Эки адам көрүшөт. Баары бир күн жолугабыз. Жүрөгүм өйөйт. Бассам турсам оюмда дей берген да болбойт. Кээде унутуп деле калам. Ал деле унутуп калса керек. Катышабыз буйруса, сааты чыкпай жатса керек. Бактылуулук сиз үчүн эмне? Ал жүрөктөгү тынчтык. Ал тынчтык болбосо, акчаң көп болсо да, мультимиллионер болсоң да бактылуу боло албайсың. Ар бир көз ирмемде бактылуу болуп жашаш керек. Достор менен отуруп, бир күлүп коюунун өзү деле бакыт. Анан биз бактылуу болот элек деп, аны башка жактардан издеп жүрө беребиз. Бакытты сезе алсаң, оорубайсың дагы. Сокулуктан көчүп кетиптирсиз. Оба, Бишкекке көчүп келдик. Айылдагы үйдө малды карай алган жокмун. Уялып эле качып келдим. Койлорумду чупакабра, андан артканын өзүбүз жедик. Азыр үйүбүздө хамяк бар. Ошону карап жүрөбүз. Жогорудагы берүүбүздө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторовдун Супер-КG сайтына берген маегинин негизинде даярдадык. Бүгүнкү каарманыбызга ийгилик каалоо менен бирге ар бириңиздердин үй бүлөңүзгө тынчтык каалап кетмекчибиз. Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда.